1 2 3 1 2 3 запись кетти. Ассаламу алейкум жигиттер, кандайсыңар? Канчадан бери көрүшө элекпиз, канча ай болуп кетти. Кыйратып эчтеке тарта элекмин. Барсыңарбы, амансыңарбы, ден соолуктар жакшыбы, иштер жүрүп атабы? Мен жүрөм. Жаңылыктар абдан көп. Азыр акырындан чет-четинен бүрүшө баштайм. Комментарийлер дагы эски видеолорго жазылып атат. Арген эмне болдуң, жок болуп кеттиң, видеолор качан чыгат, тартпай калдың, үйлөнгөндөн кийин үйгө отуруп калдыңбы, тирик деп. Последний комментарийди окуп алып, жаман күлүкүм келди да, ким деген жазыптыр азыр. Карап койчу. Кубаныч дейт. Кубаныч көрүп аткан болсоң, сага ассаламу алейкум. Үйлөнүп үйдөн чыкпай калгансың го, тирик, көрүнбөй кеттиң го дейт. Ошондой болсо гана жигиттер, ошондой болсо гана, үйлөнүп үйдөн чыкпай калсам гана жүрөм көчөдө эле тентип темселепчи. Же иштин майын чыгарбай, же видеолордун майын чыгарбай. Өзүңөр байкагандай башка машинада отурам. Китайский машина. Не машина десеңер, кийин видеонун орто жагынан кичинекей обзор кылып көрсөтүп берем. Өзүңөр көрүп тургандай эле рубашка жок, костюм жок. Обычный гражданский кийимде отурабыз. Эмне себеп? Анткени бизнесте жарым жылга блокировка болуп кеттим. Эмне себептен десеңер, рейтинг түшүп кетти, пассажирлар менен ызылдашып кетип, буга чейин рейтинг түшүп кетип, блокировка кылып койгон, повторный тест давать этип, өтүп, менин бир кетирген катачылыгым бул экономго же комфортко чыгып рейтингимди жакшылап көтөрүп алышым керек болчу. Анткени 4.79 түшүп кеткен. Бизнесте болсо 4.85. Ошо менен жакшы эле келаткан, 2 жума показательдер сонун болуп көтөрүлүп келаткан. Рейтинг күнүнө бирден кошулуп, анан кийин бир күн жумушка чыксам эле хоп этип туруп блокировка болуп калыптыр. Кайра тест өтөйүн деп эле бассам, невозможно пройти дейт. Анан техподдержка жаздым, техподдержка жазсам, рейтингиңерди убагында көтөрө албаган үчүн жарым жылга блокировка болуп кеттиңер дейт. Заказ 4,5 километр 10 минуталык подачамен берип атат. Мындай заказдардын бизге кереги жок. Пассажирдин рейтинги 4,89 дейт. Ошентип, техподдержка жарым жылдан кийин ак көйнөгүңдү үтүктөп кайра чык дейт. Ошол себептен азыр тариф комфортко жумушка чыгып атам. Негизи чыккам, иштеп эле жүрөм, видео тартканга эч кандай көңүл да келген жок, илхом келген жок деп айтсам болот. Өзүнчө жана базарда өтпөй калган малдардай болуп эле ары бери ошентип коюп турам бир жерде эле. Ошол дагы кандай жаңылыктар бар? Жаңылыктардан эми мен основной эң башкы жаңылыктар эле ушул. Бизнестен блокировка болуп кеттим. Кубангандар болот болуш керек. Силер сен ошондой эле болмоксуң, алды кебетең менен депчи. Антип айтсаңар да туура. Анткени бизнеске баягы башында чыкканда кичине мынтип эшик ачып берип, кыймылдап, пат-паттан кыймылдап турчу элем. Анан кичине көнүп алгандан кийин, көчүк бир жерге баткандан кийин баягы түшпөй коюп, ачпай коюп, кээ бирлерди учурашпай коюп, мындай машинанын өз убагында жуубай коюп, ошондой отношение кылып атып, рейтинг да түшүп кетти. Заказ отменен. Заказ отменен. Ошондой эле болсунчу. Рабочий поселок Бутово дейт. Мындай заказдардын кереги жок да бизге. Фуд-ситиге бармак экен. Биз кичине ылдыйраак чөл. Түнү бою эле иштеп жүрөм. Анан кийин аз таң атканда кичине видео тартып баштайынчы деп, баш жагын көрсөтүп, кичине элдер менен бөлүшүп коеюн дедим. Варшавкадан МКАДка киргенде Мак бар эмес беле, ошол жака кирип, кирбей элем, ошол жака токтоп кичине чай-пай ичип чыктым. Ошондой. Анан кийин мындан ары эмне болот десеңер, болду тариф экономго родной. Экономго кайра возвращение болот да. Бала. Контенттердин баары ошол жакта да. Бизнесте өзүңөр көргөндөй бүтүп бара спокойно, ызы-чуу жок. Экономго чыгып, экономго чыксаң контент эле издебейсиң го дейм, өзү эле келет. Ошол азыркы учурда комфорттомун, анан кийин экономго өтөм. Экономго өтүп, бизнестеги машина эмне болот десеңер,
азырынча белгисиз. Анткени билесиңер, машинаны лизингке алып чыгып алгам. Машина баш аягы бир айдан бери турат үйдүн алдындачы. Же өткөрүп берсемби, же Комфорт Плюска сап-сары кылып алып чыксамбы деген ойлор келип атат. Бирок чөнтөк пустой. Көрөбүз, байкаштырабыз болгон. Ошол. Азыр 1-2 заказ кылайын дагы, үй жакка барайын, үй жакка барып, баягы бир сыра көргөзүп, азыркы айдап жүргөн машинаны бир сыра көргөзүп дегендей. Дагы тартчу нерселерди тартып, эстеген жерлерден бөлүшүп кетем. Биринчи заказ эртең мененкиден. Каяка барат болуп экен бу? Здравствуйте. Сколько вы, да? Добро пожаловать. Не забудьте... Спасибо. Да, пожалуйста. До свидания. Кто такая Мэри? Ё-моё, шылдыңдап салды ғой Яндекстен атпай. Жарым саатка 880 рубль берип койду. Заказ будет оплачен картой. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Аны мен дагы биле албай атам, неге андай арзан болуп калды. Зарядка кетпей калыптыр го, жигиттерянсы. GoPro'го зарядка кетпей атыптыр го. Опа. Оталчы жаным, оталчы. GoPro'нун батарейкасы да өлүп калыптыр уже. Биз кайра артка кетишибиз керек экен. 1.33 менен берип атат. 1.33 менен жаңы эле домойду күйгүзгөн. Сколководан центрди көздөй. Центр эмес эми, городко кирип кетчү керек. Пятинскага алып келип таштадым. 1010 рубльга. Азыр Кыргызстандын посольствосунун жанынан өтүп баратам. Бүгүн пятница, жума. Көчөдө пробка деле жок, машина аз, өзүңөр көргөндөй. Центрде айрыкча. Ал керемет, сулуулук чексиз анда. Көздөрү жарык берет бүт аламга. Жер жүзүндө жок окшошпойт бир да жанга. Жалгыздыкта жүрөк тал, ойлору бир адамда. Ишенбейт калпага жакпайт. Кереги жок дейт байлык, жүрөгүн сатпайт. Ал жоктан атпайт, балдар менен жатпайт. Жалгыз аны мактайм, ал кыздыгын сактайт. Бир аны мактайм, ал тамеки тартпайт. Мен оюмдан кайтпайм, сүйөмүн деп айтпайм. Сөздө ойсуз качпайм, ал сүйүүнү барктайт. Мен ага жетпейм, жерден издеп таппайм. Булганам барыңа, сүйүнөмүн жаныңдан мен чексиз. Ойлорум сенсиң, а сен өзү айдан түшкөн перисиңби, өмүрдүн медерисиңби сезим, түбөлүк сезим. Түндөрүмдөсүң, дагы үндөрүмдөсүң. Өзүң болдуң менин багым, баңги затым болдуң менин кумарыма айланып. Көрүнбөгөн жүктер менен калдым сага байланып. Түндөрүмдөсүң, дагы үндөрүмдөсүң. Өзүң болдуң менин багым, баңги затым болдуң менин кумарыма айланып. Көрүнбөгөн жүктер менен калдым сага байланып. Айланып место таппай, кайра эле ошол жакка келдим. Жок, бул Солярстын алдында место көп эле экен да. Солярстын алдында место көп эле экен. BMW. Кайдан алдың тыйынды? Кичи бардак бойдон. Аккумулятор отуруп калыптырбы? Холодный впуск. Байкуштун кебетеси кантет я.
деги эле азыр бирөөлөр комментарий жазганга шашылып атса керек. Не тарактап бушак тешикпи же эмне депчи. Мына оборот түшүп калды. БМВлар оталганда где-то бир күн суукта көпкө чейин бир оборотты кармап турат да, 1000 оборот ошондо турат. Азыр мисалы мына уже түшүп калды оборот. Жанакы эки тарактаган үн жок уже. Ушактан андай үн чыкпай калды. Как обычно эле. Мотордун үнүн эле угуп атат го дейм. Мотордун үнү эле угулуп атат. Отуруп ушинтип түшүп кетебиз дейм кайра. Не кылабыз? Матовый свет жаман кирди укмуштай көрсөтөт экен да. Анан кийин баягы чаптаган, өзүнүн өңү ак да. Мындай ак цветте. Анан кийин чаптаганда өтө начар чаптап коюштуруп пленканы. Уже тартылып, сыйрылчу жерлери сыйрылып, ошол потолок, потолок дедим, крышадагы ак жерлери көрүнүп, колдон келсе муну пленканы обновлять этиш керек, же болбосо ак цветти эле калтырып коюш керек деген ойдомун да. Анткени карагылачы. Бак ушунун кебетесин бирок өткөндө мойка кылып алып келип токтотуп койгом, андан бери жан панжап орто жолдон кичине айдап да кетип аттым жумуштар менен. Тургандан пайда жок, бирдеке кылыш керек. Выкуптан ары өткөрүп алып продолжать этип төлөп кетем дегендер болсо, байланышыңар болуп, же арендага берип койсомбу, 6 айды эле батыл өтүп кетет. Же болбосо сарыга чаптап алып комфорт чыгайын десең, кичине жалко болуп атат да. Биякта кармап тура бергенден деле пайда жок. Турган машина тура берет. Акчасын төлөгөнү келгенде кимге кыйын? Мага кыйын. Ошондой пока конкреттүү бир ойго келе элекмин. Ошондой машинаны жаптык. Өзүм болсо ушул аппакай Амодан айдап жүрөм. Кебетес Амода. Ушундай болгон кыскача ролик болду. Баарын айтып бердим, түшүндүрүп бердим ситуация боюнча. Эми буюрса роликтерди тартып баштайм. Комфорт болобу, тарифи эконом болобу көрөбүз. Каналды кичине оталдыралы, лайктан басып, комментарийден жазып, каналга катталып болсоңор, каналга катталып туруп, колокольчикту басып койгула.